Бүгүн 29-январь ушул күнгө алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаардык сотуна суракка чакырылды. Бул жогорку кеңештин депутаттарынын чыныгы деңгээли. Саясатчы Исхак Масалиев уялчаак депутаттын уятсыз жоругун сынга алды. Өкмөт деген түшүнүк жоюлат. Министрлер кабинетин президенттик аппараттын башчысы башкарат. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда дагы кандай өзгөрүүлөр бар? Абдил Сегизбаевдин жактоочусу арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Садыр Жапаров мугалимин кеңешчи кылып дайындады. Алайда милиция кызматкерин достору сабап өлтүрүшкөнбү? Алгачкы тергөө маалыматтары белгилүү болду. Алкоголдук ичимдиктер кымбаттайт. Ушул жана башка жаңылыктар менен алда тааныштырабыз. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча Бишкек шаардык сотуна суракка чакырылды. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине Зилалиевдин жактоочусу Талайгүл Токтакунова билдирди. Анын айтымында экс-президент сотто күбө катары суралат. Ал Оптима банктын ячейкасындагы $1 миллион чоо жайын түшүндүрүп бериши керек. Зилалиевди кармашканда интернетте Оптима банктын ячейкасында $1 миллион табылган видео тараган. Зилалиевди 2017 жылы 8 декабрда ячейкадагы акчалар боюнча камакка алышкан. Зилалиев УКМКда тергөөдө көрсөтмө берип, ал акча Сооронбай Жээнбековдун президенттик шайлоо кампаниясына жумшалмак экенин билдирген. Жактоочунун айтымында акчаны Жээнбеков Зилалиевге өзү берген. Бул тууралуу Сапар Исаков айтып бере алат. Бирок Исаковду да Жээнбековду да сурашкан эмес, дейт Токтакунова. Жактоочу сотко Сооронбай Жээнбековду чакыруу өтүнүчү менен кайрылган. Сот анын өтүнүчүн канааттандырды. Сооронбай Жээнбековдун жактоочусу болсо, ал акча Сооронбай Жээнбековдун шайлоо кампаниясына колдоно турган акчасы болчу деген маалыматты жалаа деп четке кагууда. Бул окуя Сооронбай Жээнбековдун кара кассасы деп интернетке жайылып кеткен документке барып такалышы толук мүмкүн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев учурда интернет айдыңында кызуу талкууланып жаткан депутат Камчык Жолдошбаевдин сөгүнгөн видеосу боюнча үн катты. Анын айтымында бул мамиле жалпы жогорку кеңештин депутаттарынын көрсөткүчү. Мыйзамсыз мөөнөтүңөрдү узарттыңар десе, мессага дешет. Мыйзамдарды одоно буздуңар десек, мессага дешет. Тарап кеткиле десе да, мессага дешет. Жөнөкөй жарандар менен бийликте отурган кишилердин ортосундагы ажырым өсүп баратат. Түшүнбөй жаткандарды камап салышат, деп сындады Масалиев. Референдум өтүп, президент шайланып, Садыр Жапаров расмий кызматка киришкен соң, ким өкмөттү жетектейт? Президент жана парламенттин ортосунда бийлик кантип бөлүштүрүлөт деген суроо күн тартибине чыкты. Конституциялык кеңешме кабыл алган баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча өкмөт деген түшүнүк жоюлат. Министрлер кабинети гана болуп, аны президенттик аппараттын башчысы жетектейт. Президенттин бийлиги жана жоопкерчилиги өсөт. Мамлекеттик катчы кызматы кайра пайда болот. Аны менен катар президенттин алдында балдардын укугун коргоочу атайын өкүл кызматы ачылат. Өлкө башчысы министрлер кабинетинин төрагасын, демек премьерди дайындайт. Министрлер кабинетинин курамын түзөт, жогорку кеңештин макулдугу менен аларды дайындайт, кызматтан да ала алат. Президент аткаруу бийлигинин ишинин жыйынтыгына жеке жооп берет деп айтылып, бирок кантип жооп берери так айтыла элек. Ошондой эле каржы министри министрлер кабинетинин мүчөсү болуу менен катар төраганын орун басары да болот. Учурда министрлер кабинетин башкарат деген ысымдардын арасында Артем Новиковдун аты да көбүрөөк аталууда. Эске салсак, конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун 27 январь күнү кабыл алган. Үстүздөгү жылдын 25 январында кармалган УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жактоочусу Бишкек шаардык сотуна арыз менен кайрылышканын билдирди. Жактоочу Кантемир Турдалиевдин айтымында райондук сот бардык жагдайларды эске албай туруп,
Сегизбаевди 2 айга тергөө абагына камоо чечимин кабыл алган. Андыктан арыз менен шаардык сотко кайрылышкан. Эске салсак, Абдир Сегизбаев 25 январь күнү кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал Белизгейт деп аталган чуулган иш боюнча УКМКны жетектеп турган учурунда Жогорку кеңештин депутаттары Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова жана Өмүрбек Текебаевдин атынан каралууга аракет кылган делинип кармалды. Иш Алмамбет Шыкмаматовдун 1 жыл мурунку арызынын негизинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча козголгон. Букоев Медетбек Омошевич президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Медетбек Букоев профессор, 65 жашта. Учурда Кыргыз Улуттук университетинде иштейт. Кыргызстандын Мини футбол ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал 2020 жылы 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынын тизмесинде 33-орунда шайлоого катышкан. Буга чейин Букоев Садыр Жапаров тууралуу тартылган документалдык фильмде Дене тарбия институтунда аны окуткан мугалим катары комментарий берген болчу. Алайда киши колдуу каза тапкан милиция кызматкери Нурланбек Эркуловдун өлүмүнө шектелип 3 жаран кармалды. Ош облустук ички иштер башкармалыгы берген маалымат боюнча ал 28 январь күнү жумушка келбей калган. Андыктан жетекчилиги издөө салып 29 январда сөөгү табылган. Айрым массалык маалымат каражаттарына 2 күн жумушка келген эмес деген маалымат чыгып кетти. Бул чындыкка дал келбейт. Маркум 2020 жылдын 27 январь күнү саат 21:00 чейин жумушта болгон. Бул окуя боюнча Жазык кодексинин 130 беренесинин 1-бөлүмү менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө башталды. Алгачкы тергөө материалдарына ылайык ал достору менен жакын саналаш жигиттин туулган күнүн белгилегени барып, ичимдик ичкен достор мушташып кетишкен. Натыйжада көптөп Эркулов Нурланбекти салашкан. Нурланбек Эркулов жаракаттардан улам окуя болгон жерде каза болуп калгандыктан кылмыш ишин жашыруу максатында кылмышка шектүүлөр маркумду автоунаага салып келип дарыяга агызып жиберишет. Кылмышка тийиштүү далил буюмдар маркумду салып Nexia үлгүсүндөгү кара түстөгү автоунаа жана мушташ учурунда колдонулган арматуранын сыныгы тергөөгө өткөрүлүп берилди дешти Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан. Өлкөдө алкоголдук продукцияга акциз салыгы көтөрүлдү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай көрүнүш акциз ставкаларын жөнгө салуу үчүн Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жыл сайын жасалып келет. Бул жөнгө салуу иши Кыргызстанда алкогол продукциясынын кымбатташына алып келет. Акциздик салык арак жана арак ликер өндүрүмүнө, ошондой эле этил спиртинин литрине 120 сомду түздү. Коньяктын литрине акциз салыгы 70-тен 80 сомго чейин өстү. Бишкекте алдамчылыкка шектелип курулуш компанияларынын биринин директору кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын октябрь айында кала тургуну арыз менен Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Ошол арыздын негизинде кармалган курулуш компаниясынын директору арыз ээсинен $50.000 алып, убада кылган 3 бөлмөлүү батирди бербей качып кеткен. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 1969 жылы туулган БУ инициалдуу жаран кармалган. Шектүүнүн баш коргоо чарасын Ленин райондук соту карап 2 айга СИЗО 1-ге камакка алды. Териштирүү иштеринде Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө дагы 9 жаран кайрылып, бул адам алдап кеткенин айтышкан. Учурда тергөө кызматы шектүүнүн башка кылмыш иштерге тиешеси бар же жок экенин текшерүүдө. Садыр Жапаров кече 28 январда расмий түрдө президенттикке киришти. Сереп медиа маалымат агенттиги коомчулуктан Садыр Жапаровдон эмнени күтөсүз деген соол менен кайрылып пикирлерин укту. Президент болуп жаңы шайланган Садыр Жапаров кече 28 январда расмий түрдө кызматына киришти. Жаңы шайланган президенттен Кыргызстандын калкы эмнелерди күтөт? Дал мына ушул суроо менен шаар тургундарына кайрылып көрөлү. Көп нерселер ишке ашыруучу нерселер көп, бирок ошонун ичинде чектелүү нерселерди биринчи ишке ашырса, ошондо Кыргызстан болот. Пример келтиргенде бизде
жеп жутарлар көп деген сөз бар го өзүчү. Ошо жеп жутарлар тазалап, анан кыргыз элибизге мисалы кем багарларга жардам берсе, ошондо же оңолот деп ойлойбуз да, Кудай буйрса. Карыздык. Кыргызстан карыздан жуккандан кийин анан элдин экономикасын көтөрүш. Ошол. Биринчи маселе чек арага дейм бизде, Кыргызстанда. Ошону чечип берсе жакшы болмок. Эми көбүнчө карапайым элдин камын ойлосун. Эми бар жокту туура чечсин. Коррупцияны жок кылсын. Ушул анан жаштарыбызга завод, фабрикаларды ачып берсе жакшы болот эле. Сурамжылоону толугу менен жаңылыктар Супер ТВ YouTube каналынан жана Супер ТВ телеканалынан көрө аласыздар. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.